Ассаламу алейкум. Менин аты жөнүм Бекболот Гыламов. Гилас өстүрүү боюнча адисмин. Бүгүн сиздерге 1 гектар жерге гилас өстүрүү боюнча план түзүп берейин. Бул шарт ылдыйкы зоналар үчүн жасалган. Интенсивдүү бактын концепциясы кандай болуш керек? Биринчиден, эрте түшүм бериш керек, жогорку түшүмдү бериш керек, кол эмгегин азайтуу керек, сапаттуу жана экспортко жарандуу нөмө бериши керек. Жер жана климаттын талаптары кандай болуш керек? Топурак жеңил, орто, кара топурак болсо аябай жакшы. Жердин курамы 6 pH'тан 7,5 pH'ка чейин болсо, гилас үчүн нормалдуу. Интенсивдүү бактылууда сөзсүз түрдө тамчылатып суугарууга ылайыктуу. Жердин жайгашкан жери шамалдан корголгон, күн өтө жакшы тийген жер болсо аябай жакшы. Сорт жана подвой тандоо. Ысык жерлер үчүн жерге карата сөзсүз түрдө подвойду же болбосо тамырды туура тандоо керек. Азыр Кыргызстанга келаткан подвойлор Максима 14, Адара, СЛ2 жана ошондой эле Гизель 6 деген подвойлор. Сорттун аябай түрү көп. Ошентсе да бакка 3 сортту сөзсүз түрдө тандоо керек. Негизги сорт, жардамчы сорт, ошондой эле чаңдаштыруучу сорт болот. Отургузуу схемасы сөзсүз түрдө тамырдан же болбосо сорттон көз каранды болот. 4тен 2ге чейин же болбосо 5ке 3 же 6га 7. Оптималдуу вариант бул 5ке 3 болуп эсептелет. Эң көп дегенде 1 гектарга 1250 даракты батырууга болот. Андан кийин бактын формасы кандай болуш керек? Сиздер билесиздер, азыр жаңы формалар бизге кирип келатат. УФО, KGB, Spendel, Step, Вретено. Бул формалар жарыкты жакшы көрөт жана түшүмдү көбөйтөт. Суугаруу системасы тамчылатып суугаруу болуш керек. Жазында бир дарак 20-30 литр ичет, жайында 40-60 литрге чейин ичет. Жер семирткич фертигация суу аркылуу берилет. 1 жылга 1 гектарга азот 60-80 кг, фосфор 40-60 кг, калий 80-120 кг берилет. Андан тышкары микроэлементтер бор, цинк берилиши керек. Же болбосо алар жалбырак аркылуу берилет. Оорулар жана коргоо. Негизги коркунучу болуп манилиоз эсептелет, ошондой эле какакимаз. Жамгырлуу күндөрү ошондой аба ырайында күчөп кетиши мүмкүн. Курт кумурскалардан тыйылы, ошондой эле гилас чымыны жүдөтөт. Ага каршы дарылоо иштери жүргүзүлөт. Эң биринчи эрте жазда профилактика болот, гүлдөө алдында чачылат арыларга зыянсыз препараттар менен. Түшүм жана киреше канча убакытта баштайт? 2-3 жылы техникалык түшүм башталат. 3 жылдан 3 тоннага чейин, 4-5 жылда 6-7 тоннага чейин, кубатка киргенде балким сиз 10-12 тонна, 15 тоннага чейин алышыңыз мүмкүн. Баштапкы чыгым канча кетет? Азыркы учурда ар бир көчөт $5 болуп жатат. Тамчылатып суугарууга $2000 $3000 чейин кетиши мүмкүн. Шпалер тартыш керек болсо, анда бир $2000-3000 кетиши мүмкүн. Жерди айдоо, тигүү, башкасы $1000 деп эсептей турган болсок, жалпы бул жол менен $7000-дан $15000 чейин кетиши мүмкүн. Келиңиздер, бир индивидуалдуу, реалдуу адамга талаш шартына ылайык интенсивдүү гилас бактын так агро бизнес планын түзүп берейин. Макул, ал адамдын атын Мурат деп кое калалы. Макул, ал Кыргызстандын Кыргыз кыштагынан болсун. Анын жашаган талаасына, шартына баа берели да. Локация. Деңиз деңгээлинен 700 метр деп берсин. Кыргызстан боюнча биздин жер эң ысык, жебиз ушунчалык таштуу, дренажы аябай жакшы деп, суу кармабайт деп маалымат берсин. Суубуз дагы, pH дагы жакшы, гилас үчүн жакшы деп берсин. pH 7,5 деп бере берсин, ал жак ошондой келет. Ага кандай бактын негизги параметрлерин берели. Жалпы анын 1 гектар жери болсун. Таштуу жерге эми Адара менен Максима туура келет да. Биз Максиманы тандаган болгон болсок, анда
Отыргузуу схемасы 5-3 деп бердик. Дарактын саны ошондо 666 түп гилас кетет. Бышуу мөөнөтү ысык жерге, демек ал жерге жаз эрте келет. 5-майга роялтияга бышып келет аякта. Формасын кандай кылайлы? Же веретена кылайлы, же болбосо KGB кылайлы. KGB кыла берели. KGB'ни тандадык. Фото формасын ага түшүндүрдүк. Тамчылатып сугаруу, ал жер тосулган, тамчылатып суугарууга көлүк салган же каналдан тарткан болсо, демек тамчылатып суугаруу ыңгайлуу вариант. Сорттук түзүлүштө роялтияга былтыры 5-майда бышкан. Мурдагы жылы аларда 27-апрелде эле бышып алган. Ысыкка чыдамдуу сорт, катуулугу экспортко ылайыктуу, баасы жогору сегментте кеткен менин оюмча. Эң жогорку да деп айтса да болот. Кошумча сорту Ариана деп тандадык. Экөө тең өзүн өзү чамгаштырат. Мөмөнүн сапаты өтө туруктуу. Эрте сезонду узартып берет. Чаңдаштыруучу катары бир Sweet Lawrence деп алайлы. Sweet сорттор да. Чаңдаштыруунун коэффициенти бул жогору болот. Гүлдөө мезгили бири-биринен бир аз айырмаланбаса туура келет. Түшүмдө бул сорт 20-30% көбөйтүп бере алат. Роялтияганы 50-60% дей турган болсок, же 70%га чейин да көтөрсөк болот. 300дөн 450ге чейин сорт, негизги сорту коебуз. Үлүштөр кандай болот? Андан кийин Ариана 20-30%га чейин, Sweet Lawrence 10-15%га чейин койсок болот. Ошондой 2-3 катары негизги сорт, анан кошумча сорт, чаңдаштыруучу сорт болуп аралатып коюлат. Бактын таштуу жерге ылайык агротехниканы кандай кылабыз? Трактор менен каздыртабыз, 60-60 кылып, ар бир чуңкурга бир чириген кык, же болбосо тоодон кара топуракты алып келип салабыз. Суперфосфат 200 грамм. Эгер калий жок болсо, калий салса болот жерге. Анан дагы бир сунуштала турган нерсе, азыр гидрогель салып атышпайбы, нымды кармаш үчүн. Анын үстүнөн көчөт тигилгенден кийин нымды кармаш үчүн самал менен жаап койсо болот. Суугаруу жана азыктандыруу. Эми ысыкта сууну көп ичет аларда. Демек 40 литрден 50-60-80 литрге чейин ичиши мүмкүн. Ташы көп жерде кальций көп болот, демек микроэлементтерди жалбырак аркылуу чачууга мажбур болобуз. Түшүмдүүлүк. Максима 14-тө кичине түшүмгө кечкирет. 3-жылдан түшүм башталат, 4-5 жылдары кадимкидей түшүмгө кирип калат. Баралына жеткенде 8 тоннадан 10 тоннага чейин түшүм алууга болот. Балким андан дагы жогору болушу мүмкүн. Эрте бышканба 5-майда мисалга былтыр 350 сомдон сатылган. Ички рынок 250 сом сатылсын, сырткы рынокко 350ден кетсин. Демек өзүңүздөр эсептеп алыңыздар. 10 тонна 350ден канча болот? Чыгымды эсептей турган болсок, 8.000ден 10.000ге чейин болушу мүмкүн деп айттык. Балким андан деле ашып кетиши мүмкүн, себеби шпалер же башка нерсе болсо. Биз 5 шпалер эсептедик. Келиңиздер корутунду чыгарабыз. Аймакка биз сортту туура тандап бердик. Эң эрте быша турган сорттордон да бердик. Ошондой эле жерине, ташка жараша максималдуу жакшы сорт, жакшы подвой тандап бердик. Бул долбоор 3-4 жылда, 5 жылда өзүн актап. Гилас өстүрүүдө мындан башка дагы нюанстары көп. Сиздер менен Бак Өстүрүү Кыргызстан каналы болду. Эгерде сиздер дагы бак тигейин деп пландап жатсаңыздар, кайрылсаңыздар болот. Биз иштешүүгө даярбыз. Кудайым багыңыздарга берекесин берсин. Тынч аман болуңуздар, туугандар.